Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен математика сабагында аттуу сандарды көбөйтүү, бөлүү деген теманы өтөбүз. Бүгүн сабакта аттуу сандарды мамыча түрүндө көбөйтүп, бөлөбүз. Маселе мисал чыгарабыз. Эми балдар, мисалдардын чыгарылыштарын байкагыла. 2 сом 30 тыйынды 25-ке мамыча түрүндө кантип көбөйтөбүз? Анда эмесе карап тургула. Аттуу сандарды көбөйтүүдө чоң чен бирдиктерди майдалап, бирдей атка келтирип алып, анан көбөйтсөк бизге ыңгайлуу болот. Мисалы, 2 сом 30 тыйынды биз тыйынга майдалап алсак болот. Силер билесиңер, 1 сомдо 100 тыйын бар. Анда 2 сомдо канча тыйын болушу мүмкүн? Ооба, 2 сомдо 200 тыйын бар. Себеби силер 2-ни 100гө көбөйттүңөр. Ошондо 200 келип чыкты. Анда 2 сомдо 200 тыйын болсо, ага дагы 30 тыйынды кошсок, 230 тыйын келип чыгат экен. Эми балдар, 230 тыйынды 25-ке көбөйткөн бизге өтө ыңгайлуу. Демек 25-ке көбөйтөбүз. Көбөйтүү амалы эң кичине разрядтан башталат. Башкача айтканда, бирдиктен башталат. 5-ти 0гө көбөйтсөк 0. 5-ти 3гө көбөйтсөк 15. 15тин 5-и жазылат, 1-и көңүлдө. 5-ти 2гө көбөйтсөк 10, көңүлдөгү менен 11. 11дин 1-и 100дүккө жазылат, 1-и 1000дүккө жазылат. Ошондо 1150 чыкты. Бул 5 бирдик менен гана көбөйттүңөр. Башкача айтканда, 1150 бул биринчи толук эмес көбөйтүндү. Эми балдар, биз 2 ондук менен көбөйтөбүз. 2-ни 0гө көбөйтсөк 0. Ондук менен көбөйтүп атканда келип чыккан көбөйтүндү ошо ондуктун астына жазылат. Демек 0 бул жерге жазылат. Эч качан бирдиктин астына жазылбайт. 2-ни 3гө көбөйтсөк 6. Ал уже 100дүктү көздөй жылат. 2-ни 2гө көбөйтсөк 4. 460 бул экинчи толук эмес көбөйтүндү. Анткени сен ондук менен көбөйттүң. Эми биринчи жана экинчи толук эмес көбөйтүндүлөрдү кошобуз. 0 өзү түшөт. 5ке 0ду кошсок 5. 1ге 6-ны кошсок 7. 1ге 4-тү кошсок 5. Демек балдар, 230 менен 25-тин көбөйтүндүсү 5750 тыйын келип чыкты. Демек 5750 тыйын келип чыкты. Эми биз сөзсүз түрдө муну эмне кылышыбыз керек? Туура. Ушул боюнча калтырып салсак болбойт. Биз муну ирилетишибиз керек. Ирилеткенде сөзсүз түрдө астынан дагы бир сызык сызып туруп, анан ирилетесиңер. Ирилеткенде, демек бул жерде сом жөнүндө, сом менен тыйындын байланышы жөнүндө сөз болуп атат. А биз билебиз, сом менен тыйындын байланышы 100гө эсе, балдар. Демек, ирилеткенде канча сом, канча тыйын экенин билиш үчүн биз 5750-нү 100гө бөлөбүз. Ошондо 100гө бөлгөндө 57 сом 50 тыйын келип чыгат. 57 сом 50 тыйын келип чыгат. Мына ушундай жол менен майдалап бирдей атка келтирип алып туруп,
Анан көбөйтсөңөр, бул силер үчүн өтө ыңгайлуу. Эми балдар, бул көбөйтүү. Эми бөлүүнүгө көңүл буруп көргүлө балдар. 20 дециметр 9 сантиметрди бөлөбүз 11ге. Бул учурда деле балдар биз бир атка келтирип алышыбыз керек чен бирдиктерди. Демек, 20 дециметрди сантиметрге майдалап алышыбыз керек. Биз билебиз, дециметр менен сантиметрдин байланышы 10го эселүү. Анда 1 дециметрде 10 сантиметр бар болсо, 20 дециметрде канча сантиметр болушу мүмкүн? Туура, бул учурда биз 20-ны 10го көбөйтөбүз. Ошондо 200 келип чыгат. Демек, мынау 20 дециметрде 200 сантиметр бар экенин билдик. Анда 200 сантиметрге 9 сантиметрди кошсок, 209 сантиметр келип чыгат. 209 сантиметрди бөлөбүз 11ге. Мамыча түрүндө бөлөбүз. Силер билесиңер балдар, бөлүү амалы эң жогорку разрядтан башталып бөлүнөт. Башкача айтканда, бул 3 орунду сан болгондуктан, 3 орунду сандын эң жогорку разряды бул 100дү. 2 11ге жетпейт. Жанындагы 0 ондукту кошуп алат өзүнө. Ошондо 20. 20 ондук. Башкача айтканда, балдар, биз азыр 20 ондук менен бөлүп атабыз. Биз ушул жерден бир нерсени билип алсак болот. 20 ондук менен бөлүп атабыз, демек, тийиндиде 2 орунду сан келип чыкканын уже биз билдик. 20 биринчи толук эмес бөлүнүүчү деп аталат. Эми ойлонобуз. Тийиндиге кайсыл санды бергенде 20дан ашып кетпеген сан болуш керек. Эгерде мен тийиндиге ойлоном, 2ден берсем, 2-ни 11ге көбөйтсөм, 22 болуп ашып кетет. Анда мен тийиндиге 1ден берет экем. 1ди 11ге көбөйтсөк, 11. Демек, 20-нын астына 11ди жазабыз, 20дан 11ди кемитебиз. 0дөн 1 кемитилбейт, 1 ондукту сурайбыз, ошондо 10дон 1ди кемитсек 9. 9 ондук келип чыкты. Бул 9 11ге жетпейт. Ошондо 9 бирдикти жанына түшүрүп алат. 99. Демек, тийиндиге канчадан беребиз? 11ди кайсы санга көбөйтсөк 99 келип чыгат? Туура, 9дан беребиз. Демек, 9ду 11ге көбөйтсөк 99. 99дан 99ду кемитсек 0. Анда балдар 20 дециметр 9 сантиметрди 11ге бөлгөндө 19 сантиметр келип чыкты. 19 сантиметр келип чыкты. Мынакей, аттуу сандарды ушундай ыкма менен көбөйтүп бөлсөк болот. Дагы бир жолу кайталай кетейин. Аттуу сандарды көбөйтүүдө же бөлүүдө чоң бирдиктерди майдалап, бирдей атка келтирип алып, анан амалдарды аткаруу керек. Эгерде көбөйтүү учурунда ирилеткенди биз унутпашыбыз керек. Ошол эрежеге баш ийгиле. Эми балдар, 985 тапшырмада берилген аттуу сандарды санга көбөйтүп бөлүүнү аткаргыла. да берилген маселеге көңүлүңөрдү бургула. Дүкөндө 3 күндө 1500 килограмм кумшекер сатылган. Биринчи күнү кумшекердин 3төн 1 бөлүгү, экинчи күнү андан 200 килограммга көп кумшекер сатылды. Үчүнчү күнү канча кумшекер сатылган? Балдар, маселени талдайбыз. Маселеде бизге эмне белгилүү, эмне белгисиз? Демек, балдар, бул жерде айтып атат, 3 күндө
1500 килограмм кумшекер сатылгандыгы айтылып атат. А бирок биринчи күнү канча килограмм кумшекер сатылгандыгы белгисиз, экинчи күнү канча килограмм кумшекер сатылганы да белгисиз экен, үчүнчү күнү дагы белгисиз экен. Демек балдар, биз бул жерден биринчи күнү, экинчи күнү, үчүнчү күнү канча кумшекер сатылгандыгын табышыбыз керек экен. Маселенин кыскача шартын түзүп, эсебин чыгарып, жообун жазабыз. Балдар, ушул жерден сандын бөлүгүн тапканда кайсы амалды колдонобуз, ошону унутпагыла. Эми балдар, 987-де берилген теңдеменин тамырын табасыңар. Ал эми 990 тапшырмада берилген аттуу сандарды санга бөлөсүңөр, көбөйтөсүңөр мамыча түрүндө. Эми балдар, 988 тапшырмадагы жана 989 тапшырмадагы мисалдарды үйгө берилет. Өз алдыңарча аткарып, мугалимге WhatsApp'тан жөнөтөсүңөр. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта калгыла достор.